Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Жараткан Аллах Субхана ва Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, Алла Таала Куранда айтат: "Ва ла тухзини яума юб'асун. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би калбин салим." Бул жерде эми Алла Таала кыяматта мени уят кылбагын. Себеби кыяматта ла янфау малун, адамдын баласы дагы, валам банун, мал мүлкү дагы эч бир пайда бербей калат экен да. Анын мансабы дагы, бийлиги дагы, балдары дагы эч пайда бербей турган күн дейт. Ошол күнү мени уят кылбагын. Илля ман аталлаха би калбин салим. Бирок кыямат күндө эң бир пайда бере турган нерсе бул кимдин жүрөгү таза жүрөк болсо дейт да. Демек бүгүн сиздер менен биз кызыкча мына ошол жүрөк жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алла Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садида" дейт. О имандылар, силер такыба болгула. Ошо такыбал болуу бул жүрөктүн тазалыгы да. Такыбалык бул бардык жакшылыктын башаты. Туу чокусу десек да болот. Жана туура сүйлөп жүргүлө дейт. Юслих лакум амалакум. Ким такыба болсо, туура сүйлөсө, Аллах Субхана ва Таала ардын амалдарын жакшы кылат, күнөөлөрүн кечирет. Жана ким Алла Таалага, Алланын элчисине баш ийген болсо, демек ал чоң бир жетишкендикке жеткен болот дейт. Караңыз, бул жерде Алла Таала айтат: ким Аллага баш ийсе, анын пайгамбарына баш ийсе, чоң бир жетишкендикке, ийгиликке жетет дейт. Мына ошол ийгиликке жетүүнүн бул негизги ийгилик, бул бейиш ийгилиги мусулман адамга Алланын ыраазычылыгын табуу. Мына ошондон дайыма мусулмандын жүрөгү таза болуш керек экен да. Муну биз хаятул кулуб, жүрөк жашоосу деп коет экенбиз. Мына ошол имандын булагы болгон жүрөктү биз дайыма аздектеп, сактап, аны коргоп, жаман нерселерден Алладан сурап, ошону дайыма таза кармаганга аракет кылышыбыз керек экен. Бул жерде алымдарыбыз айтат, адамдын жүрөгүнө ар кандай оорулар жугат дейт да. Кээде материалдык оорулар, кээде моралдык оорулар дейт. Кээде баягы материалдык болсо, жүрөк токтоп калса, адам өлүп калат. Ал эми баягы кээде адам ооруп калып, бир же инфаркт болуп, же инсульт болуп өлүп калган болсо, балки ал моралдык ооруга караганда жеңилирээк болуп эсептелинет экен да. Эми ошол оору менен өтүп кетти, балки ошол оорусун Алла Таала ал адамга кафара кылып коет. Ошону менен сабыр кылган болсо, оорусуна канча жыл ооруп жүрүп, ошол оору менен каза болгон болсо, балки сабыр кылган болсо, ошол оорусу кафара болот, күнөөсүн жууп кетет. Бирок кайсы бир адамдын жүрөгүнө дүйнө азгырыгы, шариятта тыюу салынган нерселер менен ошол жүрөк толуп калган болсо, текеберлик, ичи тарлык, көрө албастык, менсинүү деген сыяктуу, бул чындыгында эң бир бактысыздыкка алып бара турган нерсе экен. Куранда Алла Таала айтат: "Хосира дунья вал ахира." Ушуга окшогондор бул дүйнөнү дагы, ахиреттин дагы жакшылыгынан кур калат, бактысыз болот. Залика хуал хусранул мубин. Бул чыныгы бактысыздык мына ошол жерде болот деп айтат. Чындыгында азыркы заманда баарыбыз эле ошо ден соолугубузга карап калдык дагы, ошонун ден соолуктун моралдык жагын көңүл бурбай калдык да. Жүрөгүбүз ооруса, жүрөктү дарылап калдык. Инсульт болуп калбайын, инфаркт болуп калбайын, же башка бир ооруларга чалдыгып калбайын, жүрөгүм тез согуп калбасын, тигинде болуп клапаны иштеп калсын, жасалманы койдура калабыз дагы, мейли ал деле макул. Бирок ошол жүрөктүн моралдык жагын, руханий жагын биз унутуп калып атабыз да. Ошол жүрөктү оорулардан
канча акча сарптап дарылаган сыяктуу жүрөктү дагы текеберликтен дагы дарылашыбыз керек эле да. Менсинүүдөн дагы дарылашыбыз керек эле. Бирөөдү кемсинтүүдөн дагы дарылашыбыз керек эле. Текеберлик кылуудан дагы дарылашыбыз керек эле. Ошондуктан биздин айта турган сөзүбүз мына ошол руханий жагына гана багытталат. Бул жерде айтылат, жүрөк ооруйт. Дене ооругандай деле жүрөк ооруйт. Бирок ошол жүрөктүн шифасы эмне десе, бул тооба кылуу экен да. Биз күнөө иш кылуу менен жүрөктү оорутуп коет экенбиз. Анын шифасы эле тооба кылышыбыз керек. Тооба кылган болсок, ошол нерседен жүрөк айыгат экен. Вал қалби ястау кама яста мираа вал хадид. Бага темирди, ошол нерселерди дат баскан сыяктуу жүрөктү дагы дат басат. Бирок ошол датты кетире турган шифасы эле бул Алла Тааланы көп зикир кылуу, Кур'ан окуу экен. Вал қалби я'ра кама я'ра al-jism. Жүрөк дагы кийимсиз калат дейт да. Адам дагы кийимсиз калган сыяктуу, кийимсиз калсаң уят бул. Ошондой эле жүрөк дагы кийимсиз калат дейт да. Бирок ошол жүрөктүн кийими кооздугу бул такыбалык дейт. Канчалык такыба болсо, ошончолук кооз болот дейт. Жүрөк чаңкайт. Дене чаңкаган сыяктуу, суу ичкин келген сыяктуу. Бакы жүрөк дагы ач калат, дене ач калган сыяктуу дейт да. Ошондон Алла Тааланы жаратуучуну тануу, Алла Тааланы жакшы көрүү менен биздин ошол суу саңганыбыз, чаңкаганыбыз канып калат дейт да. Валам тухлакун нар илля ли изабатил кулубил касия дейт. Алла Таала тозокту эмне жаратты дегенде айтат экен да. Алла Таала тозокту жаратты таш болгон жүрөктөрдү жибитүү, эритүү үчүн дейт да. Таш боорлукту жок кылуу үчүн дейт. Кээ бир жүрөктөр таш болуп калат дейт да. Бирөөгө мээрим да кыла албайт, ырайым да кыла албайт. Тескерисинче зыян кылат. Мына ошондой катуу жүрөктөрдү эритүү үчүн тозок жаратылды дейт. Мына ошондуктан баягы Алла Тааланын эң бир жаман берген нерсеси адамга бул ошол адамдын баягы жүрөгүнүн таш болуп калуусу экен да, ташбор болуусу экен. Жана Алла Тааладан алыс болуусу экен да. Мына ошондуктан биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек экен? Жүрөктөрүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Пайгамбарыбыз айтат. Эмне үчүн биз жүрөккө көңүл бурабыз дегенде, мына пайгамбарыбыз айтып атат да, себеби Алла Тааланын назары түшө турган жер дейт. Ал пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум." Алла Таала кыяматта силердин тышкы келбетиңерге, силердин мал мүлкүңөргө карабайт. Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум. Бирок Аллах субханаху ва таала силердин жүрөгүңөргө карайт, жана силердин амалыңарга карайт. Эсеп китептин критерийи ошол амал менен жүрөктүн тазалыгы болот. Себеби жүрөк да таза болуш керек, анан амал керек, намаз окуш керек, орозо кармаш керек, зекет бериш керек. Кээ бирлер мен жүрөгүм таза деп намаз окубаганы, мейли жүрөгүн тазалыгы жакшы, бирок намаз окубагандыгы үчүн эртең Алланын алдында жооп берет да. Ошол экөө тең болуш керек да. Демек бул жерде Алла Таала кыяматта эмне дейт? Сенин бул дүйнөдөгү мансабыңа, бийлигиңе, байлыгыңа, сулуулугуңа, тышкы келбетиңе такыр-такыр карабайт дейт. Алла Таала адамдын ички дүйнөсүнө карайт дейт да. Алла Таала Куранда эмне дейт? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында эң урматтууңар булар эң такыбаңар дейт да. Биз мына ошол жаражага жеткенге аракет кылабыз. Кантип такыба болобуз? Ошол жүрөктөрдү тазалоо менен. Бирөөгө текеберди кылбоо менен, бирөөдү кечирүү менен, анын зыянына сабырдуулук кылуу менен, зыянга зыян менен кайтарбоо менен биз мына ошентип отуруп эмне кылабыз? Жүрөктү тазалашыбыз керек. Пайгамбарыбыз эмне дейт бул жерде? Эгер сенин жүрөгүң эле таза болсо, башка денеңдеги мүчөлөрүң дагы таза болот дейт да. Ала инна фил жасади мудгатун дейт пайгамбар. Адамдын денесинде бир мушту мет бар. Ошол бир мушту мет эле жакшы болсо, туура болсо, башка мүчөлөрү дагы жакшы болот. Ал жаман болсо, башкасы да жаман болот. Бул адамдын жүрөгү дейт да пайгамбарыбыз. Бул адамдын жүрөгү дейт. Эгер жүрөк эле таза болсо,
көз менен адал нерсени көрөсүң. Жүрөк эле таза болсо тил менен адал нерсени сүйлөйсүң. Жүрөк эле таза болсо пикир кылганда туура нерсени пикир кыласың. Жүрөк эле таза болсо уга турган нерсең дагы адал болот. Жакшы нерсени көрө билесиң. Баардык жагынан адамдын жашоосунан жакшылык болот да. Бирөөгө жакшылык кыласың. Мына ошолордун баардыгы мына ошол жүрөктүн тазалыгынан болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла ястакиму иманул абди хатта ястакима калба." Караңыз, адамдын иманы туура болбойт, анын жүрөгү туура болмоюнча дейт. "Вала ястакиму калбуху хатта ястакима лисануху." Бирок жүрөгү туура болбойт, анын тили туура болмоюнча дейт да. Караңыздар, баары бири-бирине байланыштуу. Эгер сенин жүрөгүң туура эмес болсо, тилиңден дагы туура эмес сөз чыгып калат. Мына ошондуктан имандын булагы болгон жүрөккө ар бир мусулман адам кам көрүш керек. Колдон келишинче кантип тазалайбыз? Зикир кылуу менен, истихфар кылуу менен, ибадат кылуу менен, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуу менен, мына ошол жакшы сыпаттар менен өзүбүздү сыпаттоо менен. Адамдын жүрөгү өзү калп деген, арабтарда калп деп коет экен, бул жүрөк да. Ошол калп деген эмне үчүн ушул ат менен аталып калды десе, баягы бизде ыңкылап деп коет. Ыңкылап деген дагы ушул калп деген сөздөн чыккан экен да. Ыңкылап деген төңкөрүш го. Адамдын жүрөгү дагы ушундай төңкөрүлүп турат экен. Дайыма революция кылып турат экен да. Нафс менен, жан менен, акыл менен ушундай төңкөрүп турат экен. Ошол төңкөрүштү кантип басабыз, кантип бир калыпка салабыз деген бизге эмне турулат, анан суроо туулат да. Ошондо пайгамбарыбыз эме дейт: "Ла калби ибни адама ашадду инқилабан минал қидри иза стажмаат галиян" дейт. Мындайча айтканда, бир казандагы тамак аябай кайнап аткан болсо, кайнап атканда эми аралашат да, ыңкылап болуп. Адамдын жүрөгү дагы андан да каттуу кайнайт дейт да, ыңкылап болуп турат дейт. Бир күн мындай, эки күн мындай, түштөн кийин эле дагы башкача болуп дегендей, мына ушундай болот дейт. Башка бир сөздө пайгамбарыбыз айтат: "Инна хазал калб каришатин бифалати минал ард. Юқиму хариху зухра." Мындайча айтканда, талаада бир нерсени, баягы чымчыктын паригин же бир нерсе жипти мындай тим койсоң, ал шамал бияка, тияка эле баягы учура берет да. Адамдын жүрөгү ушул сыяктуу дейт да. Мындайча айтканда, бир апакай бир кийим болгон болсо, ошого бир кара нерселер, башка нерселер келип жабышкан болсо билинип калат го. Мына ошол сыяктуу дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Адамдын жүрөгү аябай фитналарга душар боло берет" дейт. Мына жерде турадул фитану алал кулуб. Караңыз, адамдын жүрөгүнө эми жашоодо болот экен да. Жашоодо ар кандай окуялар болот, сыноолор болот, жетишкендик болот, ийгилик болот. Мына ошолордун баарында жашоодо адамдын жүрөгүнө ар кандай фитналар душар боло берет дейт. Ка ардыл хасиру аудан аудан. Бул жерде жанакы биздин апаларыбыз килем токучу го. Бир жипти өткөрүп, килемди согуп, жипти согуп, экинчини өткөрүп, дагы согуп, ушинтип отуруп, анан бир килем согулуп калат да, даяр болуп калат. Пайгамбарыбыз ушул жерде, ошол учурларда камыштан бир нерселерден жайнамаздар же отура турган килемдер жасалганда, ушинтип биринин артынан бирин өткөрүп жасашкан да. Пайгамбарыбыз ошого салыштырып айтып атат да. Ошо килем согуп атканда жана камыштан жасалып аткан биринин артынан бирин коюп баягы жасаган сыяктуу деп атат пайгамбарыбыз. Адамдын жүрөгүнө дагы ошондой жашоодогу ар кандай сыноолордун негизинде фитналар, адаша турган нерселер, балки туура нерсеге багыт нерселер баары келе берет дейт да. Баары келе берет дейт. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Фа айя калбин ашрабаха нуктатан фи нактату сауда. Эми караңыз. Ошол шариатка каршы келген жаман нерсени кайсы бир жүрөк өзүнө кабыл алып алса, демек ал жүрөккө так болуп бекемделип калат дейт. Ал эми кайсы жүрөк ошол жаман нерсени жок деп кайтарган болсо, мисалы бир урулук же ушак нерсе болсо, кошулуп ушактап кеткен болсоң, жармашып калды деген сөз да. Бирөөдү гыйбат кылып атсак, кошула гыйбат кылып баштаган болсоң, жармашып калды.
бирөөдүн нерсесин сен ала бер деп уурдатып же бир нерсе кылып нафска алып койгон болсоң, ушул кара нерселердин баардыгы мына ушулар да. Ал эми кайсы жүрөк ушул нерсени жок деп кайтарган болсо, бул шариатка туура келбейт, мындай кылбаш керек, жок, күнөө болот деп кайтарган болсо, ал жүрөк ошондой аппак болуп кала берет дейт. Ошентип жүрөк экиге бөлүнөт дейт. Биринчи жүрөк бул карайган жүрөк, жанагы күнөөлөрдү немесине алып алгандан кийин, ал жүрөк мындайча айтканда жакшыны жакшы деп да айта албайт, жаманды да кайтара албай калат дейт. Илля бул жерде айтат машраба мин хаваху. Демек бул өзүнүн кумары менен толтуруп алды да жүрөгүн, нафсын. Болду, ошонун артынан кетет дейт. Жакшы жаманды айырмалабайт дейт. Экинчи жүрөк бул колбун абият, таза, аппакай болгон жүрөк дейт. Ал жүрөккө эч бир фитна да тийбейт дейт да. Себеби ал имандуу, ал бекем, ибадатка бекем, ал такыба. Мадамати самават вала. Бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ошол абалда болсо, эч бир фитна ага жолой албайт дейт. Биз баарыбыз жүрөгүбүздү мына ушундай жүрөк кылганга аракет кылышыбыз керек. Себеби ошол жүрөктүн тазалыгы менен гана биз бейишке кире алабыз. Бул жерде пайгамбарыбыздан хадисинде келет, Анас ибн Малик айтат, күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыз менен отурсак дейт, пайгамбарыбыз айтты, азыр могул жерден бир киши кирет, эгер бейишке кире турган адамды көргүңөр келсе, ошол адам болот дейт да, ошол адам бейишке кирет деди. Эртеси күн ушул дагы кайталанды. Үчүнчү күн дагы ушул кайталанды, жанагы киши эле кирип атат да, сакалынан дараттын суу тамып турган, колуна бут кийимин кармап алган, мешитке кирип намаз окуганы кирди дейт да. Ушул 3 күн кайталанганда Абдуллах ибн Амр ибн Ас бул адам кайсы амалы менен ушундай бейишке ылайыктуу болду экен билейинчи дейт дагы, ошол кишинин үйүнө барат. Мындайча айтканда мынтип айтат да, мен касам ичип койдум эле, ошо атам менен бир аз араздашып, анан үйгө 3 күн барбайм деп касам ичип койдум эле. Сиздикиде туруп турсам болобу дейт. Десем мейли, туруп тура бер дейт. Анан бунун иши эмне болду? Ошол кишини байкоо болду да, эмне иш кылат, кандай намаз окуйт, эмне кылат. 3 күн жатат экен үйүндө. 3 күн жаткандан кийин деле көп деле намаз окубайт дейт. 5 вак намазга бекем, бирок ашыкча орозо деле кармабайт. Түндө тияка бияка буланганда, оң жак сол жакка баягы кыймылдаганда таспих айтып коет экен дейт. Анан 3 күндөн кийин кечирип коебуз. Мен атам, мен деле урушкан жокмун. Болгону пайгамбарыбыздан сизди бейишке кирет деп уккандан кандай амал кылат экен деп келсек, бул ойлойт экен биздин амалдан деле аз го дегендей ой болду да. Анан сизден сурап атканым дегенде ал айтат экен, мына мен үйүмдө 3 күн жашадым. Менин амалым ушул дейт экен. Бирок 5 вак намазына бекем, таспихтерин айтат, бирөөгө зыян бербейт. Бирок бул киши айтат экен да, бирок менин бир сыпатым бар дейт да. Мен өзүмдүн нафсымда дейт, өзүмдө эч бир мусулманга алдоо, эч бир мусулманга ичи тарлык кылуу деген жок дейт да. Бирөөгө Алла Таала байрык береби, бийлик береби, чатагым жок дейт. Берсин Алла Таала. Ага мен ичи тарлык да кылбайм дейт да. Алдамчылык да кылбайм, жамандык да кылбайм. Мен жүрөгүм мусулмандарга таза дейт. Ошондо Абдулла айткан экен да, сиз ушул жакшы сыпатыңыз менен ушул даражага жетипсиз. Хияллати лану деп көпчүлүгүбүз бул нерсени кыла албайбыз дейт экен да. Мындайча айтканда жүрөктү таза кармоо. Мына ушул нерсе, бирок жүрөктү таза кармоо менен жанында сөзсүз түрдө ибадат болуш керек да. Мына ушул нерсе менен адамдын бейишке киргени пайгамбарыбыз бизге кабарлап атат. Абу Хурайра радhiyallahu anh айткан хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Туфтаху абуабул джаннати яумал иснейни ва яумал хамис" дейт. Бейиштин эшиги дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү ачылат дейт. Фаюхфар ликулли абдин ла юшрику биллахи шай'ан. Аллага ширк кылбаган ар бир адамдын Алла Таала күнөөсүн кечирет, бирок эки адамдын күнөөсүн кечирбейт деди. Себеби бул эки адамдын ортосунда карама каршылык бар, капалашуу бар, таарыныч бар, мамиле кылышпайт. Ушулардыкын кечирбейт деди. Анан айтат экен: "Фаюқалу анзира хазайна хатта ясталиха." Буларга мөөнөт бергиле дейт экен. Амалдары кабыл болбойт, дуасы, намазы кабыл болбойт. Буларга мөөнөт бергиле,
качан элдешет, элдешкенге чейин дейт экен. Анзира хазайны хатта ясталиха, элдешмейинче, элдешкенден кийин анан ибадаттары кабыл болот, күнөөлөрү кечирилет дейт да, ага чейин ал кечирилбейт дейт. Мына ошондуктан баягы адамдын бири-бириге тарынганы, капарлашканы, өзүнчө эле бир тараптуу тарынганы баардыгы ошол жүрөктөн чыгып атпайбы? Ошондон ошол жүрөктү тазалаш керек. Тарынбаш керек. Болбогон дүйнөгө алданбаш керек. Демек жана биз айткандай, жүрөк баягы дат басканда, күнөө ишти кыла бергенде жакшылыкты дагы билбей калат, жамандыкты дагы кайтара албай калат экен да. Анан аны өзүнүн неси башкарып калат дейт, өзүнүн кумары башкарып калат дейт. Ошондон жүрөк дайыма акыйкатты тааныган, жакшылыкты билген, жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган, ыйман нуруна буланган, бардык шахваттардан, жаман кумарлардан алыс болгон жүрөккө айланыш керек экен да. Ошондо чыныгы баягы мусулманчылыктын жолунда болот экенбиз. Бул жерде пайгамбарыбыздын хадиси бар да. Хадисте эмне дейт пайгамбарыбыз? Кайсы бир мусулман даарат алса дейт. Фаюхсину вудуаху. Дааратты толук шарттары менен кооз алса дейт. Сумма якуму файсолли ракатейн. Кийин 2 рекет намаз окуса, ошол 2 рекет даарат алып атканда 2 рекет намаз окуйм дегенде чын ниети менен, таза жүрөгү менен окуса дейт. Ваджабат лахул жанна. Ал адамга бейиш милдеттүү болот дейт да. Бирок бул жерде барып атканда, ибадат кылып атканда жүрөк менен, чыныгы ниет менен болушун дейт да. Эл көрсүн эмес, эл уксун эмес, текеберлик эмес, бирөөгө мактануу үчүн эмес, ошол нерселерден алыс болсо дейт. Демек бул бир хадисти карай турган болсок, бейишке кирүү деле оңой болуп калды да. Бирок болгону мына ошол шартты биз аткарышыбыз керек. Ушуну аткарып кирейик десек эле, анан шайтан адаштырат. Адамдын нафсы азгырат, дүйнө азгырат. Мына ошолордун азгырыктардын бардыгына бекем болуш үчүн биз мына ошол пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Алла Таала Куранда айтат, ошо бул Мүлк сүрөсүнө кирет. Аллази халакал маута вал хаята. Аллаху субхана ва таала өлүмдү дагы, жашоону дагы жаратты. Лиябулуакум аййукум ахсану амала. Сыноо үчүн силерди кимиңер кооз амал аткарат экенсиңер дейт. Караңыздар, ахсана амала дейт да. Демек, кооз болуш үчүн бул сүннөткө ылайыктуу болуш керек. Анан туура аткарылыш керек. Ошондо гана туура болуп эсептелинет. Биз колдон келишинче ошол ибадаттардын барында, ошол аяттарда, хадистерде айтылгандай, биринчи ихлас, анан толук шарттары менен аткарганга аракет кылышыбыз керек. Адамдын жүрөгү шайтан үчүн мишен да. Шайтандын иши ошол азгыруу, андан башка иши жок. Азгырат, васваса кылат, жакшы иштерден кайтарганга аракет кылат. Мына ошондуктан биз ошол нерсеге туруштук бериш үчүн аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп шайтанды кууп туруп, жакшы амалдарды аткарганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде пайгамбардын хадисинде келет: Иннар ражула ла я'малу би амали ахлил жанна дейт. Караңыз. Бир адам жашоосунда бейишке алып бара турган иштерди аткарат дейт. Фима ябду линнас, адамдардын көз карашында. Бирок вахуа мин ахлин нар, бирок ал чындыгында тозоктун ээси дейт. Тозокко барат дейт. Дагы бир адам бар, адамдардын көз карашында тозокко бара турган дейт. Бирок чындыгында ал бейишке бара турган адам дейт да. Бейишке бара турган адам дейт. Себеби бул жерде мындайча айтканда адамдын жашоосунун акыркы этабын айтып атат да. Жашап ибадат кылып, анан шайтан азгырып эле туура жолдон кетип калып бөлүп калса, ал тозокко кирип калат дейт. Балки адашып жүрүп, Кудай Таала өмүрүнүн аягында хидаят берип, туура жолго түшүп, ал тооба кылып, анан тообасы кабыл болуп, жакшы амалдарды аткарып, бейишке кирип калуусу да мүмкүн дейт да. Мына ошолордун бардыгы биздин эмнеге, жүрөккө байланыштуу болгондуктан Алла Тааладан дуа кылып, ибадат кылып, ошо өзүнүн туура жолунда жүрүп,
туура жолдо өтүп кетүүнү биз Алла Тааладан дуа кылып сурашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман кана ахру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна" дейт. Кимдин бул дүйнөдө өтүп атканда эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах деген сөз болсо, демек ал адам бейишке кирет дейт да. Алла Таала ушундай өлүмдү бизге насип кылсын. Келме менен өткөндү Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Жана биз аятта айткандай, "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Кыямат күнү балдарыбыз дагы, малыбыз дагы пайда бербей калганда, таза жүрөк гана пайда берет. Ошондон Алла Тааладан сурашыбыз керек. Баарыбызга Алла Таала таза жүрөктү, туура жүрөктү насип кылсын. Бардык багы текеберликтен таза, ич тарлыктан таза жүрөктү Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздан сурашат да: "О Алланын элчиси, айюн наси афдал" дейт экен да. Кандай адам эң жакшы? Деп сураганда пайгамбарыбыз айткан экен: "Куллу махмумул калби, андан кийин садукул лисан." Мындайча айтканда, махмум деген сөз менен келип атат да, арабча, таза деген мааниде. Жүрөгү таза, анан чынчыл деп атат. Анан сахабалар сурайт: "Чынчылды түшүндүк" дейт. Ал дайыма туура сүйлөйт, калп айтпайт. Бирок махмумул калп дегенди, жүрөгү таза дегениңизди жакшы түшүнбөй калдык дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Мен жүрөгү таза дегенде такийюн, ал таза, накийюн такийюн, таза жана таква, ла исма, күнөө кылбаган, вала багия, шариаттын чегинен чыкпаган, бузукулук кылбаган, вала гилла, бирөөнү алдабаган, вала хасада, бирөөгө ич тардык кылбаган жүрөк" деп пайгамбарыбыз жооп берди. Ошол адам эң жакшы адам деп пайгамбарыбыз айтты да. Демек, таза жүрөк бул ошол ширктен таза, алдамчылыктан таза, текеберден таза, ичи тарлыктан таза, сараңдыктан таза, дүйнөнү жакшы ашыкча эле жакшы көргөндөн таза, берилип эле кээ бирлер дүйнөгө берилип эле унутуп калып атпайбы бардык нерсени. Бирок бул дүйнөдөн эч нерсе алып кете албайсың. Бир гана алып кете турган нерсең бул сенин амалың. Баарыбыздын кылган амалыбыз болуп эсептелинет экен да. Биз мына ошол нерсеге эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек экен. Бир алым айткан экен, баягы алымдар айткан экен да. Эң жакшы Алла Таалага ибадат кылган адамдардын бири, бир адам күнөө кылып коюп, тезден күнөөсүнө тооба кылып, истигфар кылып Аллага кайткан адам дейт да. Себеби адам баласы кемчиликтүү, адашып калабыз, кемчиликтен кылып алабыз. Ошондон дайыма истигфар айтып, пайгамбарыбыз бир күндө 73 болбосо 100 жолу истигфар тообаларды айтат эле дейт. Пайгамбар болуп айтып атса, биз андан да муктажбыз да. Ошо истигфарларды көп айтышыбыз керек. Андан кийин зикирлерди көп кылышыбыз керек. Баягы пайгамбарыбыздан бирөө сураганда пайгамбар ушинтип айтат да: "Ла язалу лисанга ратабан мин зикрилла", сенин тилиң дайыма Алла Тааланы зикир кылып турсун дейт. Басканда, турганда, балки күтүп атканда же башка болгондо Алла Таала көбүрөөк зикир. Мына ушулардын бардыгы адамдын жүрөгүн тазалаганга эң бир жакшы шарт түзөт да, өбөлгө түзөт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Ман асбаха ва дунья хаммуху шаттаталлаху шамлаху ва жаала фақраху байна айнайхи" дейт. Ким эртең менен турганда негизги максаты, ниети бул дүйнө болсо дейт да. Намаз эмес, же бир жакшы иш эмес, же башка нерсе эмес, төлгө дүйнө болсо дейт да, жалаң эле. Анда Аллах субханаху ва таала анын ишине дагы ийгилик бербейт. Ошо кандай кедей болсо, ошондой кедей боюнча кала берет. Балки бул жерде жүрөктүн кедейлиги. Бирок баары-бир Алла Таала акырында чекесине жазган нерсени эле гана алат. Бул жерде айтып атат: "Олам яатихи мина дуня илля ма куддира лаху". Бул дүйнөдөн канча чуркаса дагы Алла Таала чекесине жазганды гана алат, андан ашык ала албайт. Ал эми "Ваман асбаха вал ахирату хаммуху", ким эртең менен турганда негизги максаты акырет деп ошол үчүн жашаса, "Жама Аллаху шамлаху" дейт. Анын иштерине Алла Таала ийгилик берет. Анын жүрөгүнө Алла Таала байлык берет.
Ва атату дуnya ва хия рагима. Ал каалабаса да Алла Таала дүйнө бере берет дейт да. Себеби дүйнөнү берүүчү Алла Таала менен бул байланышты түзүп алды да. Мына ошондуктан. Демек, баягы таза жүрөк дегенде биз айттык, бул ширктен таза болсун. Бир гана Алла Тааланы тааныйлы да. Ошол Алла Таала гана бизди жаратты деп билишибиз керек. Ошондо жүрөгүбүз таза болот. Анан Алла Таала буйруктарын берди, ошолорду аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбыздын буйруктары бар, насааттары бар, осуяттары бар. Анан Алла Таала пайгамбарыбыз тыйган нерселерден тыйылсак, мына ошондо жүрөк таза болот. Анан жүрөк өлүп да калышы мүмкүн экен да. Бул жерде Куранда келет амватун гойру ахия. Тирик, бирок өлүк да. Демек жүрөк өлүк. Жүрөк ичи тарлыкка толгон, көрө албастыкка толгон, өч алууга толгон, жамандыкка толгон. Эми Алла Таала Кудай сактасын. Биз баягы ибадат кылуу менен ошол жүрөктөрүбүздү тазалайт экенбиз. Алла Таала Куранда айтат, бул дагы эң бир жакшы аяттардын бири. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Бул аятта Алла Таала эмне дейт? Сенден мурун деле Алла Таала элчилерди, пайгамбарларды жиберсек дейт, анын мисалы кылган окуганына немелерине шайтан эмнени салат дейт? Адашууну салат дейт да. Аларды да шайтан азгырууну каалайт дейт, салат дейт. Алла Таала шайтандын адаштыруусун жокко чыгарып, өз аяттарын, белгилерин Алла Таала бекемдейт. Wallahu alimun hakim. Алла Таала билүүчү данышман. Андан кийинки аятта Алла Таала айтат, улайт: "Лияжалаллаху ма юлқи шайтан фитнатан лиллазина фи кулубихим марадун вал қасияти кулубухум ва инна залимина лафи шиқақин баид." Бул жер аятта эмне дейт? Шайтандын жанакы азгырганын, үстөмдүк кылганын бардык жагы жүрөгү таза эмес, күмөн санагандарга не берилет, аларды сыноо үчүн дейт да. Албетте залымдар абдан терең адашууда дейт. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Бул аятта илим берилгендер, илими барлар, окугандар дейт. Курандын Роббиңерден келген акыйкат экендигин билип дейт. Чындыгында илимдилер ушуну билет. Бул Куран Алланын сөзү, Роббисинен Алладан келген экенин билип, андан жүрөктөрү жай алуусу үчүн түшүрүлдү. Мындайча айтканда, кутухбиталаху кулубухум. Аны момундардын жүрөктөрү кабыл алды. Кабыл алгандан кийин ал аяттар менен момундардын жүрөктөрү бейпил болду дейт. Албетте Алла Таала иман келтиргендерди туура жолго багыттоочу дейт. Сиротин мустаким, туура жолго багыттайт дейт да. Демек, биз Алла Тааланын аятын, Алла Тааланын белгилерин, Алла Тааланын Куранын сөзүн кабыл алган болсок, мына ошондо гана биздин жүрөктөрүбүз тазарат. Биз ошого амал кылабыз, ибадат кылабыз. Ал жердеги буйруктарды, немелердин бардыгын биз аткарабыз. Но ошондуктан бакы алымдарыбыз айтат. Бул Куранда да келет. Куранда эмне дейт? Фавайлул лил касияти кулубухум мин зикрилла. Жүрөктөрү таш боорлорго вайл болсун деп атат да. Алланы зикир кылбай, жүрөктөрү катып калды, аларга вайл болсун. Вайл деген бактысыздык бир мааниси, экинчи мааниси тозок болсун дейт да. Муну ошондуктан бакы Имам аль-Джассас өзүнүн китебинде айтат: "Илля ман аталлаха би калбин салим" деген аятта кыяматта ким Алла Таалага таза жүрөк менен келди десе, бул жерде
Баягы адамдын жүрөгү жана бардык мүчөлөрүнүн тазалыгын айтып атат дейт да. Ал эми bir alım danışman aytat: "Wa aslul ibadati mukabadatul leyli wa aqsaru turuqul cenneti salamatus sor." Караңыз. Эгер чыныгы ибадат кылам десең, түндө ибадат кылгын, бейишке эң кыска жол бул көкүрөктүн, жан дүйнөнүн тазалыгы дейт. Демек, жүрөктүн тазалыгы. Ана Суфьян ибн Динардан сураштыр да. Суфьян ибн Динар айтат да: "Култу ли Аби Башир" дейт. Аби Баширге мен айттым дейт да: "Ахбирни ан амал ман кана qablana." Мурдакылардын амалдарын айтып бериңчи, үлгү алайык дегенде айткан экен: "Мурдагылар ямалуна ясиран." Жеңил, аз амал кылышты, бирок көп сооп алышчу. Эмне үчүн десе, ли саламат судурихим, алардын жан дүйнөлөрү, көкүрөктөрү, жүрөктөрү таза болгондуктан дейт экен да. Таза болгондуктан дейт. İbn Arabi rahimahullah aytkan eкен: "Вала якуну qalbu saliman." Жүрөк таза болбойт, "Иза кана хакудан хасудан мутакаббиран" дейт да. Эгер бирөөдүн жүрөгүдө текеберлик болсо, ичи тарлык болсо, көрө албадык болсо, демек ал жүрөк таза жүрөк эмес дейт. Мына ошолордун баарынан тазалаш керек дейт. Ал эми Имам Куртуби өз сөзүндө айтат: "Таза жүрөк деп эмнени айтабыз десе, бардык жаман сыпаттардан таза болгон жүрөктү айтабыз" дейт. Жана жакшы сыпаттар менен кооздолгон жүрөктү таза деп айтабыз деген экен да. Демек, ар бир мусулман адам мына ошол аяттардын, хадистердин негизинде эмне кылыш керек? Баягы жүрөгүн тазалаганга аракет кылыш керек. Имам Газали бул жерде айтат: "Мин анал асбабил муяссарати ли киямил лейли." Баягы түндө туруп намаз окууга баягы жеңил шарттарды, себептерди түзүүнүн бир белгиси себептеринен саламатыл калби минал хикди алал муслимин дейт. Караңыз. Мусулмандарга сенин жүрөгүңдө эч кандай ичи тарлык, көрө албастык болбосо, сен түнкү тахажжуд намазга турганга да сенде мүмкүнчүлүк болот деп атат да. Бул деле ошол таза жүрөккө ал барат экен. Эми бул жерде айтат: "Лам юдрик индана ман адрака би касратис сиям вала сола." Карагыла, биздин алдыбызда көп намаз окуган, көп орозо кармаган, бир жогорку даражага жетти деп айта албайбыз дейт. Ал эми биз айтабыз дейт. Баягы муну ошол Фудайл ибн Аяз айтат да: "Би сахаил анфус." Нафстарды жоомарт берешен кылуу менен, жүрөктөрдү тазалоо менен, үммөткө насаат айтуу менен гана биз Алланын алдында бир жогорку даражага жете алабыз дейт да. Демек, баягы биздин кылган амалыбыз, баягы орозо, намаз, зекет, ажылык амалдар биздин мына ошол жүрөктүн тазалыгына, жан дүйнөнүн берешендигине, башкаларга жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууга себеп болуш керек деген жакшы бир маанини айтып атат да. Ошондой эле бул жерде Абу Дарда айткан экен: "Ман аксара зикрул маути qalла фарахуху ва qalла хасадуху" деген экен да. Караңыз. Жакшы бир данышман сөз да. Абу Дарда айтат: "Ким өлүмдү көп эстесе" дейт да. Ким өлүмдү көп эстесе, ал адамдын кубанганы азаят, анын ичи тарлыгы азаят дейт да. Себеби ичи тарлык адамдын амалын жокко чыгарат да. Амалың жокко чыккан болсо, өлүп калган болсоң, андан кайсы бейишке барасың, кандай болот, амалың өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан ким ошондой болгон болсо, өлүмдү көп эстесе, анын ичи тарлыгы да азаят, баягы мындайча айтканда, жүрөгү тазарат деген маани. Бул жерде Аби Дамдам деген сахаба болгон экен. Ал эртең менен таң атканда ушинтип дуа кылчу экен да. "Аллахумма иннаху ла малали фатасаддaqu бихи." Дуа кылат экен: "О Аллахым, менин садака кайрымдуулук кылганга акчам жок. Адамдарга жардам берейин десем. Ошондуктан окот тасаддакту би ирди" дейт экен. "Мен өзүмдүн нафсымды, намысымды садака кылдым" дейт экен да. "Фаман шатамани", ким мени сөксө, тилдесе, "Ау казафани", мага жала жапса, аларды кечирдим" дейт экен да. Кечирдим дейт экен. Ким мени жамандаса да, ошатаса, эмне кылса да кечиктим. Ошол менин садакам болсун дейт экен. Ошондон кийин пайгамбарыбыз айткан экен да: "Ман ястати минкум ан якуна каби Дамдам." Кимиңер Абу Дамдамдай боло аласыңар деген экен да.
Демек бул жерде эмне турат? Фил жуд мин саламатис содр. Кара, берешендик, көкүрөктүн тазалыгы, жүрөктүн рахаты, ва тахаллус мин муадатил халq, адамдарга душмандык кылуудан сактануу дейт да. Мына ушулардын бардыгы таза жүрөктүн ичине кирет экен. Демек, келиңиздер, биз ибадат кылуу менен, Куран окуу менен, зикир кылуу менен, истигфар айтуу менен жүрөктөрдү колдон келишинче тазалаганга аракет кылалы. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала Куран Каримде айтат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал ард уиддат лил муттакин." Бул аятта Аллах субханаху ва таала айтат, бул имандууларга айтылып атат: "Сари'у иля магфиратин мин раббикум." Силер Аллах субханаху ва тааланын силердин күнөөңөрдү кечирүүсүнө шашылгыла дейт да. Ар бир адам күнөөсүнү кечирилүүсүнө шашылыш керек. Ал ибадат менен болот, истигфар менен болот, тооба кылуу менен болот. Ошолдун бири мына жүрөктөрдү тазалоо менен болот да. Биз канчалык ибадат кылган сайын ошончолук биз жүрөгүбүз тазаланат, акыл пикирибиз тунарат, Алланын буйругун аткарганга өтө бекем болобуз дагы. Андан кийин Алла Таала айтат: "Силер жүрөгүңөрдү багы тазалап, ибадат кылып, Алла Тааланын күнөөңөрдү кечирүүсүнө шашылгандан кийин Аллаху субханаху ва таала силерге даярдап койгон бейишине шашылгыла" дейт да. Ал бейиштин кенендиги мына биз көрүп турган, билип турган асман менен жерден да кенен. Уиддат лил муттакин. Бирок ал бейиш таквалар үчүн гана даярдалган дейт да. Караңыз, ушул жерде дагы таквалар үчүн дегенде, таква адамдын жүрөгү таза болот экен. Таква адам кечиримдүү болот экен. Таква адам сабырдуу болот экен. Таква адам башкаларга зыян бербейт экен. Таква адам үй бүлөсүн жакшы карайт. Таква адам ал ибадатына бекем болот. Таква адам мына ошол шариаттагы айтылгандардын баарын колдон келишинче аткарганга аракет кылат экен да. Мына ушул аятта айтылгандай, биз колдон келишинче ошол таква болгонго эле шашылган болсок, адамдын жүрөгү дагы мына ошол нерсе менен тазарып барат экен. Аллах субханаху ва таала, жана биз хадисте айтып өттүк, аяттарда айтып өттүк, пайгамбардын хадистеринде келди. Мына ошолордун баарына биз эмне кылышыбыз керек? Колдон келишинче багы окугандан кийин окуп эле ошол жерде калып калбастан, ошого амал кылганга дагы биз аракет кылышыбыз керек. Багы пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, махмумул калб, эң жакшы адам бул жүрөгү таза, таква, күнөө кылбаган, бирөөгө ич тарлык кылбаган, бирөөдөн өч алууну каалабаган, бирөөгө тегердик кылбаган жүрөк деди да. Мына ошол адам эң абзел болгондо, демек ал адам бейишке кирет деп атат да. Адамдарды эң көп бейишке алып бара турган кайсы амал дегенде дагы пайгамбарыбыз ошол таквалык деп айткан да. Кулк мүнөздүн жакшылыгы деп айткан. Ошол кулк мүнөздүн жакшылыгы бул ошол адамдын жүрөгүнөн чыккан нерседен болот, жан дүйнөсүнөн чыккан нерседен болот. Мына ушул нерселерди аткаруу менен биз ушул аятта айтылгандай эмнеге шашат экенбиз? Алланын бейишине шашат экенбиз. Алла Тааланын биздин күнөөлөрдү кечирүүсүнө шашат экенбиз. Мына ошол күнөөлөр кечирилгенден кийин Алла Таала анын өзүнүн түбөлүктүү бейишине киргизип атат. Жараткан Аллаху субханаху ва таала мына ушундай таквалыкты баарыбызга насип кылган болсун. Демек, келиңиздер, биз баарыбыз мына ошол аятты окуганда, ошол аяттарга маани берип окуганга аракет кылалы. Хадис окуганда ошол хадистен жакшы бир натыйжаларды, маани маңызын чыгарып түшүнүп окуганга аракет кылалы. Анткени баягы Куранда айтылгандай, илля ман аталлаха би калбин салим, кыяматта эң бир адамга пайда бере турган бул таза, туура жүрөк менен келген адам гана деп айтылып атат да. Биз мына ошого ылайыктуу болгонго аракет кылалы. Бирок ошого баруу үчүн бизде чындыгында өтө бир аракет кылышыбыз керек, нафсыбызды жеңишибиз керек. Баягы көп пайгамбардын хадистерин окуп, үлгү алып, биз дем күч алышыбыз керек. Алла Тааладан бата дуа тилек кылып, мына ошол нерсени суранышыбыз керек. Аллаху субханаху ва таала баарыбызга таза, туура, ыймандуу, бекем, таква жүрөктөрдү насип кылган болсун. Алла Таала баарыбыздын ибадатыбызды кабыл кылсын, ыйманыбызды бекем кылсын, үй бүлөлөрүбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Жанагы сахаба
таза жүрөгү менен бейишке киргендей Алла Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү тазалап бейиши менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.